Мамлекеттик ипотекалык компания элдик банк менен биргеликте Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештерге ипотекага үй алуу шарттары боюнча маалымат беришти. Жолугушуу Москва шаарындагы Кыргызстандын павильонунда уюштурулган. 3 күн аралыгында кызматкерлер мекендештерге ипотекага үй алуунун шарттары жана механизмдери тууралуу айтып беришти. Үлүштүк курулуш механизмине көмөкчү жаңы топтолмо ипотека деген продукту дагы ишке киргиздик. Бул продукту биз элдик банк менен биргеликте ишке ашырып жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандар ушул банкта эсеп ачып, топтоо жолу менен турак жай алса болот. Мындагы жеңилдетилген бир топ шарттары бар. Компаниянын мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, сыртта иштеп жүргөн кыргызстандыктар дагы өз мекенинен жеңилдетилген шартта үй алууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Мигранттар үлүштүк курулуш жана буга көмөкчү катары ипотекалык топтолмо социалдык долбоордун негизинде турак жайлуу боло алышат. Эң негизги өзгөчөлүгү, өзүңүздөр билгендей эле, бул кредит алуу үчүн киреше блоктарын тастыктоо жана көрүү талап кылынат. Биздин ушул биргелешкен мамлекеттик ипотекалык компания менен азыркы учурда биз кеңешме берип жана жүргүзүп жаткан продукт боюнча көрөө талап кылынбайт жана эч кандай бул киреше блоктарын тастыктоочу документ талап кылынбайт. Кайрылгандардын айрымдары электрондук өтүнмө бере албай жатканын айтышкан, аларга жеринен адистер жооп беришип, электрондук арыз тапшырууга колдоо көрсөтүштү. Ал эми элдик банктын өкүлдөрү болсо банктык эсеп ачып берүүгө жардам беришип, топтолмо каражатты кантип чогултуу боюнча кеп кеңештер менен бөлүшкөн. Ушул күнгө чейин президенттер мигранттардын тагдырын ойлогон эмес да. Биздин ушул президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич буга чейин Москва шаарында мигранттар менен жолугушуп жүргөн, мигранттардын ар биринин көйгөйүн ошол берген сөзүнүн үстүнөн чыгып, убадасын аткарып жатат. Эң глобалдуу маселе болгон ушул турак жай маселесин коюп ишке ашырып келип атат да. Азыр Москвада дагы ипотека көнүп калган да негизичи. И бул азыр Кыргызстандан келген мамлекеттик ипотекалык компания бул абдан азыр вовремя болду десем жаңылышпайм да. Себеби Россияда азыр ключевая ставка деген нерсе бар да, банктардын ставкасы абдан бийик болуп кетти да. А булар азыр Кыргызстандын мамлекеттик компания бул 8% менен берип атканы абдан сүйүндүрөт, кубандырат чындыгында. Маалыматтык компания Санкт-Петербург шаарында да уланат. Мекендештер менен болгон жолугушуу башкы консулдуктун имаратында уюштурулмакчы. Белгилей кетсек, маалыматтык компания Кыргызстандын Россиядагы маданият күндөрүнүн жана Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өткөрүлүүдө. Дүйшөн Шарченбеков, Таттуу Кенжакунова, ЛТР, Москва шаары.